Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы премьер-министри болобу? Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка барат. Бишкекте жол кырсыгы катталды. Улукбек Марипов, министр Алмазбек Бейшеналиев ишин уланта берет. Өкмөттө чиновниктердин саны кыскарат. Улукбек Өмүрзаков үй камагына чыкты. Ылай тепсеп, бок мыкчый аласызбы? Депутаттын ыңгайсыз суроолору. Таласта күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип 26 жаштагы келин кармалды. Көпчүлүк коалиция Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Садыр Жапаров президенттин аппаратына бир нече тапшырма берди. Парламенттик көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматына эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Алдын ала маалыматтар боюнча, министрлер кабинетинин курамы жана түзүмү олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болбойт. Улукбек Марипов 40 жашта. Ал качып кеткен биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шаадиевдин өкүл уулу. Көпкө чейин ал президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болгон. Жогорку кеңештин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов өнүктүрүү жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигин жетектейт. Аталган кызмат азырынча жок, бирок президенттин алдында түзүлүп, Шыкмаматов башчысы болуп дайындалат деп айтылды. Бишкекте жол кырсыгынан бир адам ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу патрулдук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Мерседес унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калган. Кырсык 30 январда кечки саат 5 чамасында Лев Толстой Термичков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Бүгүн көпчүлүк парламенттик коалициянын депутаттары премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырышты. Депутат Абдывахап Нурбаев талапкерден билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев кызмат ордуна калаарына кызыкты. Улукбек Марипов: жаңы министрге келсек, бул жөн гана ушактар деп ойлойм. Алмазбек Бейшеналиев ишин уланта берет, деди Марипов. Бүгүн көпчүлүктүн парламенттик коалициянын депутаттары премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырышты. Ал өкмөттүн курамын кыскартууга ниеттенип жаткандыгын жарыялады. Азыр өкмөттүн аппараты шишип кеткени, 3 вице-премьер-министр бар экендиги эч кимге жашыруун эмес. Эгерде сиз мени жактырсаңыз, анда мен бүгүн министрлер кабинетинин программасын жана түзүмүн төрага Талант Мамытов менен талкуулайм. Өкмөттүн 22 мүчөсүнүн 16сы калат. Андан тышкары ведомстволор жана мамлекеттик мекемелерде кардиналдык реформалар жүргүзүшү күтүлүүдө, деди Улукбек Марипов. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Ош облустук прокуратурасынын улук прокурору Улукбек Өмүрзаков үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Улукбек Өмүрзаковдун жолчурак жоопкерчилиги чектелген коомунун көмүркенин аймагындагы мыйзамсыз көмүр казууга катышы бар экендиги далилденген. 2021 жылдын 30 январында тергөө иштерине көмөктөшүүгө жана мамлекетке келтирилген 20 миллион сомдук зыяндын ордун толтурганына байланыштуу баш коргоо чарасы тергөө аяктаганга чейин үй камагына чыгарууга алмаштырылган. Бүгүн көпчүлүк парламенттик коалициянын депутаттары премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырышты. Жыйындын жүрүшүндө депутат Зарылбек Рысалиев Улукбек Мариповго бир кызыктай, маданиятсыз суроолорду узатты. Сиз өзүңүздү күчтүү кадрмын деп эсептейсизби? Сиздер гана баа бере аласыздар. Бирок менин ниетим күчтүү. Сиз каржы министрлигинде, президенттин аппаратында, эсеп палатасында иштедиңиз. Сиз акчаны канчалык жакшы көрөсүз? Акчага болгон сүйүүм такыр жок. Оруста Маминкин Папинкин сынок деген сөз бар. Сиз Папинкин сынок эмессизби? Мен атамдын атын булгагым келбейт. Мен атамдын колунда чоңойгонума жана балдарыма ушундай тарбия бергим келгенине сыймыктанам. Ылай тепсеп, бок мыкчый аласызбы? Ооба, мен өтүк кийип чоңойгон баламын. Талас облусунда күйөөсүн өлтүрдү деп шектелип 26 жаштагы келин кармалды. Бул тууралуу аталган облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык,
2021 жылдын 30 январында саат 6:30 шамасында Новодонецк айылынын 1994 жылы туулган тургунунун жансыз денеси табылган. Ал зордук, зомбулук менен өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Шектүү ошол эле күнү кармалган. Ал киши колдуу болгон адамдын аялы болуп чыкты. Кийин белгилүү болгондой, алар ошол күнү урушка кетишкен. 1994 жылы туулган аял Кара Буура ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына чыгарылды. Бул иш боюнча экспертизалар дайындалды. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалиция Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызмат ордуна Марипов Улукбек Асамединовичтин талапкерлигин жактырды. Талкуу маалында депутат Бакырдин Субанбеков кышкы туризмге көңүл бурулбай жаткандыгына токтолуп, дыйкандарда жазында эмне эгерин билбей жатат. Андыктан алдын ала маалымат берип, багыттап турсаңыздар деди. Премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов айыл чарба тармагы артыкчылыктуу багыттардын бири катары кала берерин белгилеп, тиешелүү жумуштар убагында аткарыларын кошумчалады. Ал эми депутат Пархат Түлендибаев коңшу өлкөлөр менен соода байланышын жакшыртуу багытында кандай чаралар көрүлөрүнө кызыкты. Өз кезегинде Улукбек Марипов экспорт жана импорт маселесин жеңилдеткен иштерди алып барабыз. Коңшу мамлекеттер менен мамилени чыңдайбыз деп жооп берди. Ошондой эле депутат Бактыбек Турсунбековдун өкмөттүн иши боюнча жоопкерчилик ала аласызбы деген суроосуна талапкер толук жоопкерчилик алууга даярмын деп жооп берди. Депутат Айнура Аскарова дарыгерлердин айлык маянасы көтөрүлөбү деген суроо берди. Ал эми Улукбек Марипов: "Мен да дарыгердин баласымын. Алардын иши татаал экенин билем. Андыктан текшерүү менен гана чектелбей, дарыгерлердин ишине шарт түзүп берүү жагын карайбыз" деди. Жыйында көпчүлүк коалициянын башчысы Иса Өмүркулов белгилегендей, Улукбек Мариповдун талапкерлигин Республика Ата журт парламенттик фракциясы сунуштаган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда өлкө президентинин аппаратынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, жакынкы келечекке болгон негизги артыкчылыктуу багыттарды аныктады. Садыр Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө эки негизги маанилүү маселеге: мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга жана бюрократиялык жана башка административдик жол жоболорду төмөндөтүүгө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Президент аппараттын конкреттүү түзүмдүк бөлүктөрүнүн алдына коюлган бардык милдеттер өз маалында жана натыйжалуу аткарылышы керектигин өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы алдыда мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштыруу иши турганын, анын алкагында ачыкча бири-бирин кайталаган органдар оптимизацияланып, кадрларды тандоо алардын кесиптик чеберчилигинин негизинде гана жүргүзүлөрүн эске салды. Президент Садыр Жапаров тууганчылык, достчулук жана башка байланыштарга карабастан мыйзамды бузган, айрыкча коррупциялык иштерге аралашкан ким гана болбосун мыйзам чегинде жоопко тартыларын дагы бир жолу баса белгиледи. Буга байланыштуу мамлекет башчысы президенттик аппараттын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин өз багыттары боюнча ачык, айкын жана натыйжалуу иш алып барууну талап кылды.